Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Абдыкерим Муратов агабыздын күзгүлүү шифонер аңгемеси. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Эски үйдүн бет маңдайында жаңы там салып, ага мурдагы үйдөн ырыскылуу бир нерселер калган болсо, ташып келели. Болбосо дубалдардын арасында калып, таштандыга кетет да деген ой менен балалыгым өткөн үйдүн далисин аралап, андан туура жактагы бөлмөгө баш бактым. Жарыкты тамызып эле дендароо болуп катып калдым. Атам турат. Мени карап жылмайып коет. Күзгүдө турат. А күзгү шифонердин бетинде. Карынын жүзүнө окшоп бир кездеги тунук күзгүнү каршы терши чийимдер басып калыптыр. Ананчы ошондо атам азыркы менин жашымда эле. Мен атамдын ошол кездеги жашына жеттим. Келдиңби? Деди атам. Унчуга албадым. Атамдан уялып кеттимби? Күн карамадай бир аз башымды ийген болдум. Билесиңби, бул шифонерге кантип жеткенди? Атам эми мага дадил карап, суроосуна жооп күтүп турду. Билбегендечи, анда колхоздордун ооматы башынан ашып турган кез. Тамеки сарайга бир күн эле раис баш болуп, бир короо активдер машиналарда келип токтоду. Келди, дешти баары. Келди. Күтүп жүргөн нерселер келди. Биз бир айдан кийин мектепке барабыз. Окуу ачылат деп күтүп аткан балдар сарай алдына атып чыктык. Биринчи эле раистин виллисинин артынан удаа келген машинадан жапжаңы бир мотоциклды түшүрүштү. Биз болсо аны татрак дейт элек. Мындайларда жүргөндөрдү айылдын таалайы артынан төгүлүп бараткан эркелериндей сезип, жаныңдан татырап чаң ызгытып өтүп кетсе, ушундайда бактылуу адамдар болот экен деп карап калчубуз. Ошол меники болсо экен деп заводдун майы жыттанган мотоциклдин коляскасын кармалап, Урал деген жазууларын кайра окуп турганда, бизден 3 жаштай чоңураак Бакир деген бала келип, ары тургула, тийбегиле деп бизден кызганып коргоп кирди. Анын анткен жөнү бар. Бул буюмдарды колхоз сыйлыкка берген алып келди. 10 күндүн ичинде ким эң көп тамеки тизип, мамлекетке өткөрсө, биринчи сыйлык катары Урал мотоциклы коюлат экен дегенин угуп атканбыз. Бакир болсо карындашы Зина, атасы Ували, апасы Алпа болуп, качан болбосун биринчиликти бербейт. Ували ата согушта немистерде туткун болуп кеткен аскерлердин катарында болуп калып, уруштан кийин түрмөгө кесилип, ошол жактан орус аял алып, 3 балалуу болуп, бир кыз апасында калып, бир уул, бир кызды ээрчитип келе берип, ушул Алпа эжени алган. Бакирдин өз аты Володя болсо да, эч ким анын орус атын айтпайт. Мындай айтууга айыл ичинде тыюу салынган. Ошол Бакир менен Зина экөө эле 5 баланын ишин кылып, тамеки үзүүдө болсун, тамеки тизүүдө болсун, алдына адам салбайт. Күчүчү. Тамекинин таңгактарын бир өзү көтөрүп, тележкага чыгарып берет. Ошон үчүн да балдардын баары Урал мотоциклинен көзүбүз өтүп турганы менен Бакирден талаша албайт элек. Анан жарданып тургандар калган сыйлыктарды бир-бирден машинадан түшүрө башташты. Биз бир айдан кийин мектепке барабыз. Окуу ачылат деп күтүп аткан балдар окууну да унутуп, жалтыр-жултуру көп пружиналуу керебетти. Киргизия деген татынакай аты бар, өзү эле токко сайып, ичине суу куюп койсоң кирди жууй берүүчү машинаны. Идиш аякты тизип коюучу сервантты. Айылда 2-3 кишиде гана бар, өзү эле баарын көрсөтө берчү телевизорду. Чайды бир паста кайната койчу. Бирок анын чайын кемпирлер жактыра бербеген 4 көздүү газ учогун карап эсибиз ооду. Бир убакта 2 велосипедти түшүрдү.
Балдардын баары ошолорду оромоттоп калды. Аларга бир эле мен барбадым. Анын себеби 2 жума мурда эле атам 24 маркасындагы велосипедти сатып келип берип, мен аны тебе албай, үйрөнөйүн деп эшикте сүйрөп жүрсөм, үйгө таятам келе жаткан экен. Ал мени дөңүрөөк жерге алып барып, шайтан арабама отургузуп, кармап туруп тебе алат деп ойлогонбу? Кое берсе болобу? Кыйкырган бойдон рульга ээ боло албай барып, кошунанын кашаасын сүзүп токтоп, ошондон бул жаныбарга жолой албай калгам. Анан эле кийинки бир машинадан көтөрүлөшүп бир нерсени түшүрүп жатты. Шифонер экен. Килтейген оор шифонер экен. Кыз келиндер аны ороп, эшиктерин ачып жаап атканда, дагы көтөр деп атып, күзгүсү бар экен, күзгүсүн этият кылгыла деп калышты. Эми экинчиси күзгүсү бар шифонер түштү. Аны көтөрүп тургузуп коюшту. Мен жүгүрүп эле алдына бардым. Күзгүсүнөн тамекинин ширеси баскан кулактарымдын четин, карарган бети башымды, ысык тамак ичпей, энем айткандай суук тамекиде иштеп сууктаган ыраңымды көрдүм. Күзгүнү кармайын деп колумду узаттым эле. Шире жабышкан колдорум иттин арткы шыйрагындай сороң эте түштү эле, колума апам ийне менен чапкандай кайра тартып алдым. Жактыбы? Үн чыккандан күзгүнү карай калсам, атам жылмайып туруптур. Кырдач мурду, адамды тешетиктеген өткүр көздөрү, оңуп кеткен, жеңинен оодалары чыгып турган эски купайкеси, кийиздери түлөгөн учу кайкы калпагы, бир гана узун бою күзгүгө сыйбай калыптыр. Дедим. Дебей, толук сүйлөбөйсүңбү? Жакты. Алып келгендерди түшүрүп, тамеки сарайдын бир четине көздүк үйгүзүп тизип коюп, араң райыс жарышта 10 күн бою кимдер канча жиптен тамеки өткөзсө, канча кило болорун, ошолорго кайсыл сыйлыктар берилерин шашпай айтып берип, тамекичилердин даттарын да досормолдой блокнотуна эринбей бир-бирден тактап жазып алды да жолго түштү. Эртеси эле 10 күндүк жарыш башталды. Жок, эртеси эле эмес. Жарыш 3 күндөн кийин башталды. Ортодо 2 күн жалпы колхоз боюнча дем алыш берилди, деди күзгүдөгү атам жай гана. Балким ошондойдур. Мен бала элем да, унутуп калган чыгармын. Ооба, эстедим. Тамекинин бит өлсүн деп, биз аэроплан деп койчу кукурузный деген самолеттор аңызга дары чаччу. Аларды Парганадан келет дешчү. 2-3 саат көрүнбөй калса, чоң балдар, учкучтар Парганага пиво ичип, кебеп жеген кетти, дешип калар эле. Дары сээп атканда бригадир баш болуп бизди аңызга жөнөтчү эмес. Уруксат бергенде дали тала сасык жыттанып турар эле. Болбой эле иш башталып кетет. Себеби жарышта. Социалисттик мелдештен артта калбоо керек. Кыскасы жарыш башталды. Менин болсо караганым эле күзгүлүү шифонер. Кароолчу менен бригадир бардык сыйлыктардын үстүн жаптырып койгон экен. Булардын мындай кылган кылыктарына Раистин кыжабасы кайнап, ачып коюшсун, эл көрүп көзү күйүп турсун деп шоопурунан айттырып ийиптир. Ошол замат белектер жаркырап ачылып, беттери сүрүлүп, тимеле мени ал, мага жет дегендей көз ымдап туруп калды, дешти сугатчылар. Мотоциклге жетүү үчүн күнүгө 100 жиптен тизиш керек да, анын жалпы салмагы 500 кило болушу лазым. Ага жетүүгө биздин чама чарк келбейт. Апамдын болсо эси дарты, кир жуугуч машинада. Балдардын кирин жууп, оңуп калат элек, дейт. Үйдө тамак аш, отун суу менен алек болгон энем болсо, сүт тарта турган сепараторуна эле жеткиле, жаныңарды кыйнабай, деп эң төмөнкү сыйлыкты мелжейт. Жарыштын 1-күнү.
Жатардагы убада боюнча эжем, иним, карындашым төртөөбүз ата апабызга айтпай таң ата электе турдук да. Тамеки салынуучу идиштерибизди төрт бурчтуу узун туурасы бир кулачтан келген. Бурчтарына бири-бирине байлоо үчүн бекитилген 3 карыштай бышык жиптери бар таарларыбызды колтукка кыстарып аңызга жөнөдүк. Иле шире караңгыда эч ким көрүнбөйт. 4 күлгө тамеки палыбызга жеткенде көк белден куду жолдун өзүнөн адегенде жаркырап барып, анан күмүш табакты жер үстүнө бирөө коюп койгонсуп күн чыга келди. Оолугу алган биз ага чейин тамекилердин 3-чү үзүмүн баштап, жөөктөрүбүздүн башынан кыйла узай түшкөнбүз. Жол менен бирин серин тамеки үзүүгө бараткандар түнкү уурулардай шыбырт алдырбай өтө баштады. Үзүп тизген тамекилерди түш ой эсепчиге өткөрсөк, 76 жип 379 кило араң чыкты. Өлүп талып иштегенибиз менен күзгүлүү шифонерге жетүү үчүн дагы 4 жип 21 кило тамеки керек. 10 күн сайын 80 жип 400 кило тамеки үзүлүп, тизилсе гана күзгүлүү шифонерге ээ болобуз. Тизген тамекилерди рамкеге иле коюп, балдар бакчасын тегеректей коомай отурушуп, даш казанга жакып ака бышырган ума чашыбызды бир таш кеседен ичип, этектерибизди колтугубузга кыстара коюп, түштөн кийин кайра талаага тамеки үзүүгө жөнөдүк. Сарайдын жанынан өтүп баратып, адатынча дагы бир жолу күзгүлүү шифонердин жанына барып, анын күзгүсүнөн өзүмдү дагы бир жолу кайра үзүлө карап, бозоргон жүзүм менен ишим жок, сулуулугум аттан бери сыраңдап секирип, мака талааны тилип өткөн жалгыз аяк жол менен шашып бараткан бир туугандарыма чымын куюм болуп жеттим. Бул күнү үзүүдөн эң акыры чыктык. Ошондо да тамеки түйүндөрүн ташыган тракторчу Мустафа ака чиркек ичиндеги жүктөлгөн өлүктөй оор тар идиштердин эң үстүнө чыгып алып, аскерден кие келген модалуу чаар шапкесин булгалап, кайра чакыргандан кийин жыйнала баштап, жол көрүнбөй күүгүн басканда араң ишибизди токтоттук. Түнкү тизимди да 12ден оогондо араң токтотуп, эртеси түштө үзүп тизгендерди тартсак, дагы эле 3 жип 14 кило жетпей калды. Ошондо мен эмне дедим, эсиңдеби? Деди күзгүдөгү бас өөлө татам. Эсимде. Күзгүсү болбосо, күзгүсү жогуна эле жетели да дедиңиз. Эсиңде калган экен. Күзгүлүү шифонерге жетүү үчүн 80 жип өткөрүү керек болсо, күзгүсү жогуна күнүнө 75тен гана өткөрмөкпүз. Жаныңарды кыйнабагылачы. Жарыш бүтсө, ноокатка пул берип жөнөтөм, дегем, деп атам дагы ошол күндү эстетти. Чын эле, атам ошенткен. Жарыш бүткөндө силерди ноокатка жиберем деген. А ноокат биз үчүн кол жеткис жай. Базардын ичине кирип, бир уучтан 5 тыйындык майда мантыны, өзбекче жазуулары бар эски китепке салдырып жеп, короз кантты шимирип, ара-арасында буратино лимонадын ууртап коюп, бали деп дар башында жүргөн ала чапан баланы тамаша кылып, маскаропоздун кылыктарына күлүп турсаң. Ошондой эле кылсакпы, жанды кыйнабай. Ооба, күзгүсү жок болсо эмне? Мен эртеси сааркы үзүүдөн келип, сыйлыкка алган буюмдар турган бурчка дагы өттүм. Күзгүсү жок шифонер менен күзгүлүү шифонер катар турат. Күзгүсү жок шифонерди дүкөндөн пулун төлөп коюп, алып кетчү кардардан бетер эшиктерин ачып ичин карадым. 2 эшиктүү, бир эшигин ичинде аш табактын бетиндей күзгүсү бар экен. Таза жапжаңы күзгү. Анан узун тыш кийимдерди иле турган бир топ вешалкалар бакандай жыгачка өткөрүлүп турат. Булардын үстүндө тумак, допу, калпак коюп кое турган көз бар.
Экинчи эшикти ачканда катарлаша 6 тартмасы турат. Ар бир тартмасы өзүнчө көйнөк көнчөктү, шейшепти, байпак сайпакты бүктөп салып кое турганга ылайыктуу экен. Атүгүл жаныма жакын келе калган эжем эң астына ача салып, бул жерге мен бут кийимдерди салам деп ээлеп алды. Сырты болсо жалтырайт. Ошол жалтырактан өзүң даана көрүнөсүң. Бир айып эле сыртында адам боюндай күзгүсү жок. Болбой эле күзгүлүү шифонерди мерчиктей бердим да, ары бир, бери бир жылып, өзүмдүн шире баскан кийимдеримди, туурул жарылган беттеримди, таманы ичине кыйшайып турган керзи өтүгүмдү, башында ак кара болуп кооздолгон, эми ага сары алтынга боелгон өзбек топумду, тизеси о бери бир кыйла чыгып калган пахталуу шымымды, бүчүлөрү ыргып, жоголуп, жакалары далдайып калган, 2 жыл мектепке форма деп кийип, эми астынан киндигим көрүнүп турган балдар менен шпион ойногондо ок өтпөс костюмимди, баарын бир-бирден карап чыктым. Адам өзүн күзгүдөн караган кандай рахат. Анан калса өз боюңдай жапжаңы. Дагы бир нече күндөн кийин сенин үйүңө барып калар, сеники болуп калар күзгүдөн. Мындай килтейген күзгүнү ноокаттын универмагынын 2 кабатына чыгып баратып гана көрөр элек. Ой менен болуп атып чочуп кеттим. Эски шифонердин күзгүсүндөгү атамдан үн чыкты. Мен ошондо сенин кыздарга окшоп күзгүлүү шифонерди жактырып турганыңды билип аябай кыйналдым. Эми эмне кыламын деп апаңа айттым. Апаң өлсөк талсак да ушуга эптеп жетели деди. Мурдагыдан да катуу иштедик. Уйку бетин көрбөй калдык. Тамеки үзүп баратып эле жөөктүн ичинде кесекти башыбызга жаздап чырметип алабыз да, кайра чочуп тура калып үзүүбүзгө киришебиз. Суу сасак кир көйнөктүн курсак тушун арыктагы азот жыттуу суунун бетине коюп, ошол көйнөк аркылуу чыпкалап жутуп алабыз. Суугубуз ашып, көздөрүбүздүн агы көгөрүп кетти. Үйдө калган энеме да бир түйүн түшүрүп бердик. Кирди чыкты катын калачтар, кичине укаларыбыз менен энем да 10-15 жип тамеки тизип берет. Бул бизге кыйла огожо болду. Жарыштын 7-чи күнү келгенде күзгүлүү шифонерге адалат депутаттын балдары жетиптир. Бекташ менен Бекматтарга буйруптур. Жок, мурзакулдар алат экен. Андай меселе Буркандын балдары жетип атыптыр, ошолор алат экен дегендей сөздөр тарап, ичимди бир күйгүздү. Бир күн түнкү тизимден эл тарай баштаганда, уйкулуу көзүмдү пар ачып күзгүлүү шифонерге бардым. Жыгачтары жалтырайт. Күзгүсү жубардай болуп ушунчалык жагымдуу. Карма бийдим. Күрөң раңдуу, кооз сызыктары бар бетинен 2-3 жолу сыладым. Анан күзгүсүнө жалыны бийдим. Биз жарышта сага жетелчи. Биздин тамекилер тез үзүлүп, тез тизилип, 80ден түшпөсүнчү. О, шифонер, сен биздики болчу. Шифонер мелтейи үн катпайт. Же бар дебейт, же жок дебейт. Эртеси эсепчи тойгонбай каткан нандарды өкүртө туурап, ума чаш ичип отурсам жаныма келди да, мага жардам берип, канаф жүгүрүшүп коесуңбу? Түш убагында жарым саат жүгүрөсүң, ошол жетет. Эл аябай көп тизип, жетише албай жатабыз. Ордуна 5 жип тамеки жазып берем, дебеспи? Көктөн издегеним жерден табылды. Ансыз деле кызыгып жиптерди өзүбүз жүгүрүп алчубуз. Же эсепчи жетишпей атса, өзүбүз эле даярдап кетчүбүз. Канаф жүгүрүү дегенибиз заводдон канаф жиптер түргөк болуп келет. Атамики сарайда болсо ошолорду ажыратып 3-4 кадам жерге бир барып, мыкка илип келип, кайра барып отуруп ажыратып чыгабыз да. Анын учун кесип, ийнеге сайылган тамекилерди өткөрүп, рамкеге кургатуу үчүн илүүгө даярдайбыз.
Бул иш адегенде оңой көрүнгөнү менен оңбогондой оор экен. Ары бери каттап отуруп бутуң түшүп калганы аз келгенсип, колдоруңду жиптер тилип, кабарсытып, ачыштыра баштайт. Чыдадым. Күзгүлүү шифонер колго тийсе болду. Койдун майын сүйкөп жакшы кылып албай жаным жокпу мектеп ачылганга чейин. Ошентип жүрүп күзгүлүү шифонерге да жеттик. Аны атамдар Мамыразак, Ташболот, Мамырава дагы 2-3 киши менен үйгө кара машинага салып абайлап алып барышты. Мен болсо аларды ээрчип жүрөм. Жама жайым 2 кулагыма жете улактай так секирдим. Шифонерди туура үйдүн кире берсең эле көрүнө калчу оро-пара текчедеги жүктөрдү алып, мейрабын бузуп, текчени жаңы буюм бата тургандай кылып тегиздеп, сыйбай калган 2 бутун астына калыңдап чаткал коюп тургузуп берди. Анан сен ошол күзгү алдынан кетпей калдың, деди атам күзгүдөн шылдыңдай карап. Ооба, атайын күзгүгө көрүнүү үчүн үйгө кирем. Окуу ачылганда күзгүнүн асты талаш болуп калат. Бирибизден бирибиз бой ашыра карашып, күзгү астында кезектешип калабыз. Өмүр бою ушундай күзгү астында сакал алып жүргөнсүп, атам да спутник лезвиясы менен 3-4 кашык ылым-ылык суу куюлган калай күрүшкөсүн көтөрүнүп ушунда келип калат. Мурдалары 10 күндө бир алынган сакал эми күн алыс алынчу болду. Күзгүдөгү атам күлүп жиберди. Аппак, бир да курту жок маржандай тегиз акакталган тиштери кашкая көрүндү. Сизди чакырып атат, ошко барып ашарчыларга майда чүйдө алып келет экенсиңер, деген үн оюмду бузуп ийди. Жылып кеттим. Күзгүдөгү адам да көрүнбөй калды. Оштон кеч келдим. Келсем, үй бузулуп, дубалдар кесекке айланып, ал кесектерди балдар жаңы үйгө ташып аткан экен. Шифонер гана, күзгүлүү шифонер гана. Үнүм дирилдеп, тамагым буулуп чыкты. Бүрөө отункана жакка кол жаңсады. Көмүр, сөмүр, дөңгөчтөр, эски дөңгөлөктөр, дагы башка ашкел жаткан отунканага. Эчак көз өткөн атамды бүрөө алып барып таштагандай аттап-буттап жетип барсам, кайрадан атам күзгүгө келе калды. Баягы турпаты жок. Өң алеттен кеткендей бүт ноода боюнан, денесинин тышынан гана эмес, ичинен да жыйылып чыккан ачуусу бетине жармаша калгандай. Мен күзгүдөгү атамды карадым. Атам да мени карады. Мен күзгүдөгү атамдын бетине арчыдым. Атам да менин бетимди арчыды.